Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'dagi Alu İmran suresinin 31. ayetinde "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim" deb aytadi. Бұл аятта, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып, "Кул, айт эй Мухаммад" дейт. Кимге? Өзүнүн доорундагы сахабаларга. Жана ошондой эле алардан кийинки Наби саллаллаху алейхи ва салламга ыйман келтирген бизге, мусулмандарга, сахабаларга жана бизге айт деп буйрук кылып атат Аллах субханаху ва таала. Эмне деп? "Ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни". Эгерде силер Аллах тааланы жакшы көрө турган болсоңор дейт. Аллах тааланы жакшы көрө турган болсоңор, анда мени ээрчигиле деп айткан дейт. Эгерде кимдир бири "Мен Аллах субханаху ва тааланы жакшы көрөм", Аллахты жакшы көрбөгөн эч ким жок, мусулманмын деген адам Аллах субханаху ва тааланы жакшы көрөм, мен ал затты сүйөм деп айтат. Бирок ошол жакшы көрүүнүн, Аллах субханаху ва тааланы сүйүүнүн белгиси эмне? Анын шарты кайсыл? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах таала айтып атат. Аллахты жакшы көрүүнүн, Аллахты жакшы көрөм деген адамдын белгиси, анын ушул айтып жаткан сөзүнүн чын экендиги эмне менен билинет дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчүү менен билинет деп атат да. Эгер Аллахты сүйөбүз деп, Аллахты жакшы көрөбүз деп айта турган болсоңор, анда мени ээрчигиле деп айткын эй Мухаммад деп атат. Аллаху акбар. Демек биз, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах субханаху ва тааланы биз жакшы көрөбүз. Аллахты жакшы көрүү бул ыймандын негизи болуп эсептелет. Аллахты жек көргөн адам, Аллах сактасын, бул өтө коркунучтуу, ал затка ыйман келтирбеген адам. Эми ошол Аллах субханаху ва тааланы жакшы көрөм деп айтып турган мусулман адам кимге ээрчүү керек? Наби саллаллаху алейхи ва салламдын жолуна ээрчүү керек. Андан кийин аяттын уландысында ошентип айткандан кийин юхбибукумулла, ошондо Аллах дагы силерди жакшы көрөт деп атат. Аллахты жакшы көрөм деген адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчий турган болсо, эмне деп атат? Мына ошондо Аллах таала силерди жакшы көрөт деп атат. Аллаху акбар. Аллах субханаху ва таала бизди жакшы көрсүн десек, жана биз дагы Аллах тааланы жакшы көрөбүз деп айтып турган болсок, демек бул жердеги шарт эмне экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алып келген туура жолун кармануу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө ар бир диндин тармагында, диндин ар бир маселесинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчүү. Мына ошондо Аллах субханаху ва таала бизди жакшы көрөт. Юхбибукумулла ва ягфир лакум зунубакум деп атат. Аллах силерди ошондо жакшы көрөт жана күнөөлөрүңөрдү кечирет деп атат. Аллаху акбар. Аллахтын жакшы көрүүсү, Аллахтын күнөөлөрдү кечирүүсү эмнеге байланып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчүүгө байланып атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Валлаху гафурур рахим. Аллахтын аяттын аягында Аллах таала кечиримдүү, ырайымдуу деп атат. Демек, ушул аят алымдар айткандай, аиммалар айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ээрчибей туруп, Аллахты жакшы көрөм деген адамдын анын ушул сөзүнүн туура эмес экендигин баяндай турган аятта. Бул пайгамбарга мен Аллахты жакшы көрөм деп айткан адамдын ошол сүйүүсүн өлчөй турган аят. Ал кантип өлчөйт айтканыбыздай, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө ээрчип атабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам калтырып кеткен сүннөтүн карманып атабы? Ошону үйрөнүп атабы? Ошого амал кылып атабы? Ошол адамдын ушул сөзүнүн, амалынын чындыгын аныктай турган аят. Ошондуктан мусулман адам Аллах субханаху ва таала мени жакшы көрсүн, Аллах субханаху ва таала мени кечирсин десе, ар бир ибадатында ушул аятка ылайыктуу амал кылуу керек.
Ал болсо дагы кайталап айтабыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн үйрөнүп ошого амал кылуу. Анан урматтуу мусулман бир туугандар, сүннөт дегенде бул изилденип, такталып, аалымдар тарабынан сүннөт деп эсептелген, сүннөттөрдө далилдерде келген амалдар. Сүннөт десе эле көпчүлүгүбүздө ар кимден эле уккан сүннөттөр көбөйүп кеткен да. Ал сүннөттөрдү мындай изилдеп, илимий жол менен изилдеп келе турган болсоңуз, кээ бирки ошентип тараган сүннөт деп тараган амалдар чындыгында сүннөт болбой чыгат. Керек болсо бидаат болуп чыгып калган ошондой амалдар дагы бар да. Демек мусулман адам бул жерде эмне кылуу керек? Сүннөткө амал кылуу деген маселеде эң биринчи ошол сүннөттү тактап алуу керек. Чындап эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келдиби? Келсе, ал сүннөткө кандай амал жасалат? Кантип амал жасайбыз? Сахабалар кантип амал жасаган? Алардан кийинки табииндер кантип амал жасаган? Андан кийинки аларга ээрчиген аиммалар кантип амал жасаган? Эмне деп түшүндүрүшкөн? Себеп дегенде биз далилдерди түшүнүүдө дагы баарыбызга белгилүү. Бул эмне? Ошол сахабалардын, алардан кийинки табииндер жана алардан кийинки ошолордун жолун жолдогон аиммалардын, аалымдардын, улуу чоң аалымдардын түшүндүрмөсү менен түшүнүп, ошого жараша амал кылабыз да. Жөн эле өзүбүз ачып алып эле карап алып, мондай деген аят бар экен, мондай деген хадис бар экен деп туруп, дароо эле анын түшүнүгүн, анын маанисин билбей туруп амал жасап кетпейбиз. Ошондуктан сүннөткө ээрчүү маселесинде биз эң биринчи аны такташ керек. Аны үйрөнүү керек. Аны кантип тактайбыз? Үйрөнүү менен, урматтуу мусулман бир туугандар. Илим мажлистерине отуруу менен, аалымдардын сөздөрүн угуу менен, илим ээлеринин жанында көп жүрүү менен үйрөнөбүз. Алхамдулилла бүгүнкү күндө жолдору ушунчалык жеңилдешкен. Адам алыста туруп дагы үйрөнө алат. Адам өзүнүн айланасында дагы мүмкүн илим ээлери бар. Бирок чындыгында бул жерде айтканыбыздай, мусулман адам ошол сүннөткө амал кылыш үчүн айтканыбыздай эң биринчи аны үйрөнүп, тактап, билип, илим ээлеринен ошол нерсеге аракет кылып, андан кийин анан сүннөткө бекем болуу керек. Ошондуктан Алла субханаху ва тааля бул аятта эмне деп атат? Дагы кайталап айтабыз. Алла субханаху ва тааляны жакшы көрчү болсоңор анда мага ээрчигиле деп айткын, эй Мухаммад деп атат. Ошондо Аллах таала силерди жакшы көрөт жана күнөөңөрдү кечирет деп атат. Алла субханаху ва тааля баарыбызга товфик берсин.